ар кандай жарандык демилгелер, баягы ыктыярчылардын жардамы менен ар кандай баягы тилди өнүктүрүүгө багытталган, балдардын кыргыз тилге болгон сүйүүсүн ойготуу максатында даярдап аткан ар кандай долбоорлор бар. Алардын бири Илимбокс. Менимче бул долбоордун максаты баягы интернет жетпеген аймактарга кыргыз тилиндеги контентти жеткирүү болуш керек эле. Кененирээк айтып берсеңиз, анан боксту ачып көрсөк болот да. Бул бокс негизи 2019-жылы башталган. Билесиздер, Кыргызстанда көбүнчө айылдарда мектептер бар да. Интернетке кошулган эмес, айыл кошулган эмес, анан мектептер да интернетке кошулган эмес. Ошондуктан бул атайын бокс иштелип чыккан 2017 жылдан баштап 2019 жылы баардык ошол мектептерге билим берүү министрлиги менен мындай жеткирилген да. Мунун ичинде азыр ичи жабык, бирок ичинде деген кичинекей Raspberry Pi деген мини компьютер бар. Анан жесткий диск байгыл маалыматты сактоочу 2 терабайттык диск бар да. Биз Википедияны, китептерди, видео сабактарды, ачык маалыматтарды бул жака киргизебиз. Кыргыз тилинде, орус тилинде, англис тилинде болгон ачык материалдар. Биз жайылта турчу мындай автордук эмеси бош болгончу. Анан муну жеткирдик. Бардык мектептерге жетти, интернет жок жерде. Бирок анын аягында 2019-2020 жылы биз бир нерсеге толуктук. 2 терабайттын 1/3 эле пайызы материалга толду. Анын эми 3 тилде толгондочу. Ал эми кыргыз тили канча экенин десеңиздер, бул аябай эле аз. Ошондуктан биз 20-жылы атайын кыргыз тилдүү контент, кыргыз тил билим берүү тармагындагы контентти жаратууну баштаганбыз да. Ал дагы ошол пандемия убагында туш келип калды. Эмне дегенде пандемия убагында баардык интернеттен билим ала баштады. Ал эми интернетте кыргыз тилдүү контентти карасаңыздар, бул 0,1% эле болушу мүмкүн да. Биз мугалимдер менен, ошондой педагогдор менен атайын баягы санариптик педагогика тармагынан материалдар иштеп чыга баштады. Бул көбүнчөсү мектеп, жогорку окуу жайдуу мектептерге баардыгы кыргыз тилинде. Дагы бир проблема бар экен, биздин көбүнчө мектептерде мектеп программасы боюнча лабораториялык жана практикалык видео сабактар кириш керек экен. Атайын ошондой кабинетке кирип, атайын жанагындай приборлор менен иштеп, баягы көрүш керек экен да, физика, химия сабагында. Бирок көбүнчө мектептерде алда нерселер жок. Ал нерсе теоретикалык негизде эле өтүп калат да. Биз ошону эми ар бир мектепте ошондой жабдык менен жеткире албасак дагы видео сабактарын жеткирели деп, миңдей физика менен химия сабагынан миңдей видео сабактар жеткирдик кыргыз тилинде. Ал жакта субтитрлары бар, орус тилиндеги видеого ссылкасы бар. Аны көрөт дагы, ачып көрүп, ошол кандай жүрүп атат түшүндүрмөсү менен, атайын графикасы менен, формулалар кыргызча баягы түшүндүрүп берип айтып атат да. Мен ойлойм, кыргыз тилдүү мектептерге ошол материал баягы бир эле окуучуларга дагы эмес, мугалимдерге, ата-энелерге жана баягы эң башкы сөзсүз түрдө окуучулар болот, ошолор колдонушат деп, ала толук түрдө ачык материалдар Илимбокс /KG сайтында жайгаштырылган. Кааласаңыздар мобилдик тиркемеге Илимбокс /KG деп жазсаңыздар көчүрүп алып колдонсоңуздар болот. Ал эми видео сабактар болсо, ошол Илимбокс санай билим булагы деген YouTube каналда жеткиликтүү.